Нарын шаарындагы Арстанбек Буйлаш уулу атындагы номер 8-орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Асаналиева Айжан Рысбековна. Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. 4-декабрь Манас күнүнө карата уюштурулган тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы Эр Манас кыргыз мурасы. Анда эмесе сабакты баштайбыз. Баарыңар даярсыңарбы? Бүгүнкү сабактын максаты менен таанышып алгыла. Манас эпосу боюнча түшүнүк аласыңар. Манас бабалардан калган улуу мурас экенин түшүнөсүңөр. Өз эли жериңерди сүйүүгө, даңктоого үйрөнөсүңөр. Манас кыргыз элинин улуу баатырдык эпосу. Манас эпосу кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолун чагылдырган эпикалык чыгармасы. Жакыпкан уулу Манас баатырдын жана анын укум-тукумунун эл жердин азаттыгы, биримдиги жана элдердин достук карым-катнашын бекемдөө үчүн күрөшү баяндалган эпикалык чыгарма. Манас эпосунда кыргыз элинин үрп-адаты, каада салты, жоокердик турмушу кеңири чагылдырылган. Манас эпостун башкы каарманы кыргыз элинин улуу баатыры. Манас эпосу кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарыхынын алтын казынасы. Бул чыгарма элибиздин укумдан тукумга өтүп келген улуу мурасы, улуттук сыймыгы. Эпостогу негизги каарман Манас. Алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алп денелүү эр Манас кыргыз элине бүткөндөй, маңдайы жазы башы куш, бар боюнда турат туш, кочкор тумшук кош кирпик эр мүнөзү көрүнөт. Жолборс моюн жоон билек, кара чаар кабылан, капталынан чамынган. Манас эпосунун Саякбек Аралаев айткан варианты гана 500.553 сапырдан турат. Манас эпосу дүйнөдөгү эң көлөмдүү эпос деп саналып, рекордтор китебине кирген. Ошондуктан Зор Манас көлөмүнө ченеми жок, 6 ай айтса түгөнгүс чыгарма. Ал кыргыздын зор байлыгы. Балдар, Манастын ата теги жөнүндө да маалымат алабыз. Жетеси Бөйөн, кубасы Чаян, бубасы Өгөй, бабасы Балакан, чоң атасы Каракан, атасы Жакып. Энеси Чыйырды, өмүрлүк жары Кара Бөрк Акылай жана Каныкей. Манас эпосундагы башкы каармандар: Жакып Манастын атасы, Чыйырды Манастын энеси. Манастын кеңешчиси Даанышман Бакай. Манастын аялы Каныкей. Балдар, кыргыз эли ат жалында өскөн. Бекеринен элибиз ат адамдын канаты дешкен эмес. Кыргыз элинин баатырларынын минген аттары эсиңердеби? Манас эпосундагы баатырлардын минген аттарын эстейбиз. Манастын тулпары Аккула, кызыл түпөл найзалып, кыргынга минчүү ат экен, ак маңдай келген Аккула, Манас минчүү мал экен. Даанышман Бакайдын тулпары көк тулпар. Манастын эң жакын досу Алмамбет, Алмамбеттин тулпары Сарала. Манастын 40 жоросунун бири Сыргак, Сыргактын тулпары Көкчебич. Каныкейдин тулпары Тайтору.
Ал эми эпостогу дагы бир каарман Эр Төштүк. Эр Төштүктүн тулпары чал куйрук. Балдар, Манастын 7 осуяты эсиңердеби? Эл журттун бүтүндүгү, улуттар арасындагы ынтымак, улуттук ар-намыс, алдыңкы өнөр билим, адамды, ата-бабаны урматтоо, табият менен таттуу мамиледе болуу, мамлекетти чыңдоо жана аны көздүн карегиндей сактоо. Ушул 7 осуятты да биле жүрөлү. Ала тоо бейиш жерибиз, ак калпак кийген элибиз, эр Манас кыргыз мурасы, түгөнгүс байлык кенчибиз. Турмуш дайыма алдыга умтулат. Ал эми адамзат тарыхы, тажрыйбасы кийинки урпактар үчүн баа жеткис мурас болуп кала берет. Мына ушундай теңдешсиз, баалуу мурасыбызды ата-бабабыз кылымдар бою оозеки сактап келген Манас эпосун барктайлы жана даңктайлы. Эпостун каармандары мекенин чексиз сүйүшкөн, кол салган тышкы душмандардан өз эли жерин коргошкон. Балдар, силер да өз эли жериңерди коргогон, сүйгөн Манас атабыздай патриот, уул кыздар болушуңарга тилектешмин. Балдар, ушуну менен Манас күнүнө арналган тарбиялык саатыбыз аяктады. Үйгө тапшырма балдар. Манас кыргыз элинин улуу баатыры деген темадагы дил баян жазып келгиле. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат, саламатта калгыла.